Салам ардактуу көрүүчү, акыркы күндөрү жакынкы өлкөлөрдө TikTok тиркемеси жабылып жаткандыгы тууралуу маалыматыңыз бар болсо керек. Бул демилге социалдык тармактарда талкуу жаратып, кээ бирлери жабылышына макул болсо, айрымдары каршы экендигин билдиришүүдө. Бул боюнча айрымдардын пикирин биргеликте билели. Ассаламу алейкум, жалпы Супер ТВнин көрүүчүлөрү. Мен TikTok жөнүндө айтып өтсөм, жабат деп атышат. Мен ойлойм, жапса жапсын, мисалы үчүн ал нерсе мындай жаштарга чындыгында кээде видеолорду көрсөң кызыктай болуп атат да. А бирок приложенияны Кыргызстан жаба албайт го дейм. Эгер кызыккандар болсо, өздөрү любой пульт тауып TikTokко кире беришет да. Жөн гана ошол эмеге запрет кылыш керек. Закон чыгарып, мен ойлойм да, бана туура эмес материалдарды киргизгендерге штраф салыш керек. Ошондой эч ким ойлонуп, баягы прямой эфирге дагы бандай мас болуп чыкпайт. Ошентип мындай ошо штраф ойлоп табыш керек да. Саламатсыздарбы, урматтуу Супер ТВнин жалпы катталуучулары. Бул жогорудагы кеп болуп аткан суроо боюнча, маселе боюнча менин жеке оюм. TikToktун жабылышына көз карашыңыз кандай? Негизи мен катталганыма 1 жылдан ашып калды. Ал жактан мындай көп убактымды көп кетирбейм, көбүнчө Instagramда отургандыктан. Бирок кээ бирде учурлар болуп калат, мына өзүмө керектүү да видеолорду көрүп калат элем, мына жөн эле убакыт өткөргөн видеолор болуп калат. Ошол эле учурда мына биздин менталитетибизге туура келбеген, биздин көз караштарыбызга туура келбеген дагы видеолор алдыма чыгып калган учурлар көп эле болду. Андыктан мындай такыр жабылышына каршы эмесмин, же болбосо каршымын деген ойдон алысмын. Эми буну атайын органдар изилдеп анан чечет болуш керек. Бирок айтат элем, эгерде мен анын ичиндеги функцияларды өтө жакшы түшүнбөгөндүктөн так айтуудан алысмын. Эгерде ошондой биздин менталитетке туура келбеген видеолорго тыюу салууга кандайдыр бир жол бар болгон болсо, анда ошо мындай көңүл ачуучу социалдык тармак катары калтырып койсо болуш керек. Эгерде андай мүмкүнчүлүк жок, дүйнө жүзү кандай видео тартып атса, ошонун баардыгын көрүп аткан болсо, бизге да жибере турган болсо, анда жабылган туура болуш керек деп ойлойм. Ассаламу алейкум достор, саламатсыздар Супер ТВнин көрүүчүлөрү. Биринчиден TikTok боюнча өзүмдүн оюмду айткым келди. Биринчиден TikTokто мен дагы отурам, бир канча 1-2 күнгө чукул катталуучум бар, 1-2 видеом бар, аябай деле активный эмесмин. Мен жабылсын деп айтканымдын себеби мен үчүн жакшы эмес болуп атат. Себеп дегенде менин үйдөгү кичинекей жээндерим, кичинекей бөбөктөрүм TikToктогу жаман нерселерди көрүп, жаман нерселерди туурап аткандыктан кичине кыжалат болуп атам. Ошондуктан кичине мен каршыракмын. Бул жеке менин оюм. Экинчиден ушул TikTok аркылуу акча таап, нан таап, эмгек кылып, бийлеппи, айтор ырдаппы, ошентип акча таап аткандар, нан таап аткандар да бар, аз эмес. Алар да түшүнөм. Келечекте биздин жаш балдарыбыз, кичинекей бөбөктөрүбүз ушу жаман нерселерди туурап атканына мен кичине кыжалат болуп каршымын. Не карайсыз мынча жалдырап, кээде күлүп, кээде калтырап, сүйүп калган жигит окшойсуз, сучуңуз билбейм алдырап. Эми бул TikTok боюнча Кыргызстанда да жабылат деп мен да угуп калдым. Эми көз карашымга эми бизге бардыгын кылууга болот, бирок бардыгы эле пайдалуу эмес да. Может бул нерсе дагы бизге кандайдыр бир зыян жагын алып келетін болсо, анда жабылганга көз карашым нормалдуу эле. Эми TikTok жабылса, Instagram турат деген сыяктуучу. TikTok жабылып калса, мен жашоом эми эч кандай анчалык деле таасирин тийгизбейт. TikTok жабылатын болсо, анда мен Instagramга блогерша катары улантып кете берем да, ал жагындагы. Может TikTokко жабылса деле бардык жагында, башка жагында да социалдык тармактан алып кетсе болот. Пайдасы бул мисалы TikTokко кирип, жакшы жактан алып кетсе болот. Мисалы тамак аш тартуулап, же болбосо кайсыл бир ийим чиймелерди тартып, жакшы жагынан тартса болот да TikToктучу. Анан жаман таасири болсо, азыр мисалы TikTokто кичинекей кыздар да отурат да, мисалы жашы жетилик кыздар да отурат. Анан жанагындай зыян жагы, мисалы эжени көрүп сиңди өсөт дейт, бизди көрүп келаткан мисалы кичинекей кыздар
мисалы жартылай денесин көрсөтүп алып видео тарткан мисалы эжекелерди көрсө же бир кайсыл бир адамдарды көрсө аларга зыян алып келиши мүмкүн да ал нерсе ал жагынанчы. Анан эмесе жакшы жагынан тартса болот баардык нерсеничи. Салам Супер ТВ, Супер ТВнын көрүүчүлөрү, мен атым Айдана, TikTok блогер болом. 7 айдан бери жашоодон алынган күлкүлүү моменттерди видеого тартам. Азыркы учурда TikTokто 105 000 катталуучум бар. Бүгүн Instagramдан мындай кабар окудум, TikTok жабылсын деп чыгыштыр. Ошого мен өзүм ой пикирим менен бөлүшүп кетейин дедим. Менин оюм боюнча TikTok жабылса, анда бүт соц тармактардын баары жабылыш керек. Instagram, Facebook жана дагы башка толуп тура соц тармактар. Комментарийлерге таянсак, TikTok бул аябай эле уяттуу соц тармак экен. Бүт эле уят нерсенин баары ошол жакта экен, жаман нерсенин баары эле TikTokто деп жазышыптыр. TikTok сиз тандаган гана контентти көрсөтөт. Эгерде сиз жаман видео көрсөңүз, жаман видео келет сизге. Уят видео көрсөңүз, уят видео келет сизге. Ошондуктан эгерде сиз бир жаман видеону же уят видеону аягына чейин көрүп, же болбосо ошого комментарий калтырсаңыз, сизге только ошондой гана видеолор келет. И өзүңүздүн табитиңизге карап, бүт соц тармакты жамандаган болбойт. Өзбекистан TikTok'tu жапты, мынайки биз деле жабышыбыз керек деп атасыздар. Бирок именно эмне үчүн Өзбекистан TikTok'tu жапты, анын изилдеген жоксуңар. Өзбекистан TikTok'tu жарандардын өздүк маалыматы башка өлкөлөргө чыгып атканы үчүн жапты TikTok'tu. Алар болду, TikTok иштебейт, бүттү, бизде жабылды деген жок. Алар иликтеп атат азыр. Буйруса аларда кайра эле TikTok ачылат. Андан ары биз шаар тургундарына бул боюнча сурамжылоо жүргүздүк. Саламатсызбы? Саламатчылык. Жакында TikTok жабылат деген талкуулар жүрүп жатпайбы? Сизге бул боюнча сиздин оюңуз кандай? Я думаю, это правильно будет, потому что вся молодежь сейчас зациклена на этих ТикТоках. Я думаю, лучше свободное время проводить, получается, занимаясь полезными вещами, чем в ТикТоке лазить, там всякие видосики смотреть, да. Потому что у меня много таких друзей, которые там в неделю больше суток, ну не подряд, конечно, но больше суток проводят, получается, в ТикТоке. Думаю, это хорошее решение. Жакшы эле көз караштамын. Анткени мына өзүбүздүн кошуна болгон Өзбекстанда жаап жатат муну. Бул эле эмес, Америкадагы 2020-жылы 20-сентябрда TikTokко тыйыр салган да. Бул деген жакшы көрүнүш, анткени цивилизациялык өлкөлөр ушинтип аткандан кийин биз дагы жабышыбыз керек. TikToктун зыяны бар дейсизби ошондо? Албетте зыяны көп. Мисал кыла турган болсок, кече эле Баткен окуясы боюнча болгон окуяларда биздин жаштарыбыз билбей калыптыр эмне болгонун. Өзүңүздөр көрсөңүздөр керек, ал жакта айтып атат, Баткен сам виноват депчи. Бул деген сөз биздин жаштар Кыргызстанда эмне болуп атканын билбей, TikTok менен жашап калышты да. Жана ошондой эле TikTokто мындай уятсыз нерселер бар. Ал жакта биздин кыргыз салтыбызга туура келбеген кылык жоруктар бар. Ошон үчүн бул нерсе жакшылыкка алып барбайт. Мисал үчүн көпчүлүк айтат, ал жерде жакшы контенттер дагы бар, аны көрсө болот дейт. Бирок биздин жакынкы мындай өсүп келаткан өспүрүмдөр ак менен караны ажырата албайт азыр. Мисал үчүн таштандыны жаш баланын алдына таштап койсоңуз, анын ортосуна бир жакшы нерсени коюп койсоңуз дагы ал таштандыларды баары бир тепсеп, же болбосо алып оозуна салып көрүшү мүмкүн. Бул демек биздин жаштар, азыркы жаштар ак менен караны ажырата албагандыгы үчүн мен ойлойм бул нерсе жакшы эмес. Бизде мындай салтыбызга дагы, динибизге дагы туура келбеген нерселер бар. Мен оюм боюнча TikTok жабылыш керек. Азыркы учурда TikTok жабылат деп атпайбы? Ошого сиздин оюңуз кандай? Менде жок TikTok. Бул азыр жаштардын компаниясы деп койсом болот. Көп нерселер азыр жаштарга жакшы маанилерди берет. Көп жагы жаштарды тарбияга деле чакырат. Эми оң жагы дагы бар, терс дагы жагы бар. Анан жаштар көбүнчө азыр TikToкту жакшы деп ойлойм. Рахмат. TikTok өзү негизи кызыкпайм. Ал жөнүндө эч нерсе айта албайм, көрбөйм дагы. Азыр адамдар TikTok эме болуп бөлүнүп атпайбы? Эки эмегечи. Корабльдергачы бөлүнүп эметип атат. Андан кийин көркүлөр TikToкту каршы карайт. Жаман көрүпчү, жаман эмелерди көрсөтөт мындай. Көркүлөр эме да. Сиздин оюңуз кандай? Менин оюм мага баары бир да. Акча таап атпайбы адамдар. Колдон жалганга жабылбай эле койсун. Сиздин канча катталуучуңуз бар? 14,5 миң ошондой. Акча табасызбы? Нормальный нерселер көрсө болот да, жаман нерселерди эле көрбөй эле койсо болот кыскасы. Рахмат. Саламатсыздарбы?
TikTok колдоносуздарбы? Ооба. Сиз колдоносуз? Канча катталуучуңуз бар? Мындай көргөнгө колдоном. Өзүңүз тартпайсыз? Жок. Баягыда да мындай тааныштарым бар да, ошол жактан сабак өтө турганчы. Туура эмес го дейм. Башка деле социалдык соц тармактар бар да. Зыян келтирип атканчы, анда бүт баарын жабыш керек. Ушундай сыяктуу. Эми жапса болот негизи. Анткени жаштар белгисиз тарапка барып атпайбы? Ошонун негизиндечи. Тренд болуп, башка немелерди дурап кетип атпайбы? Кыргыздын духу керек. Кыргыздын улуттук баалуулуктарын сакташыбыз керек да. Билбейм. Жапканга макулсуңбу же каршысыңбы? Жапканга макулмун. Эмнеге? Эми башка берки дүйнөгө барганда деле TikToктун айынан адамдар кыйналышат, ошон үчүн TikToкту жапканга макулмун. Жабылса колдойм. Жакшы эле болот. Эмнеге? Азыр жаштар көптөр эле начар нерселерди көрүп атпайбы, ошол үчүн. Сизде TikTok барбы? Жок, колдонбойм. Рахмат. Мына жогоруда биз шаар тургундарынын ойлорун уктук. Кээ бирлери жабылышына макул болсо, кээ бирлери тескерисинче каршы экендигин билдиришти. Супер ТВ YouTube каналына катталып, өз ой пикириңизди комментарийге калтырыңыз.